Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Жашы жетелектерди кечки саат 10-дон кийин аныктоо иштери өткөн аптада Аламедин районунда кызуу жүрдү. Бир канча саатка аудаган иш-чарада Борбор калабыздын четинде жайгашкан эс алуучу жайлардын биринен жашы жетелек кыз аныкталган. Чоочун кишилер менен арак менен таймекинин арасында жүргөн өспүрүм туурасында биздин алгачкы материалыбыз. Ички иштер министрлигинин буйрутмасы негизинде түнкү өспүрүм ошого эле жанаша биздин өзүбүздүн кароосуз калган жаш өспүрүм деген мера иш-чарабызды өткөрүп алсак. Аламедин районунун жаш өспүрүмдөр менен иш алып баруу инспекторлору түнкү өспүрүм иш-чарасын адаттагыдай барчу жерлерин белгилеп алып башташты. Мынтип аймактарды бөлүштүрүп алган соң алгачкы жери Ауезова көчөсүндө орун алган эс алуучу жайлардын бири болду. Тартип сакчылардын текшерүүштери көпкө узаган жок. Бир сыйра эс алып отурган жашыраак көрүнгөндөрдүн өздүк документтерин карап чыккан соң босогону көздөй сапар алышты. Бирок чыгып кете алышкан жок. Эс алуучу жайдын так ортосунда чоңдор менен чогуу бийлеп жүргөн жашы болжол менен 10-15 болгон кызды текшерүүгө алышты. Ваша дочка? А? Да. Моя. Как? Там личное удостоверение. Ну, сколько права? Где живете? В Аламедине? Я хочу это проверить, там, если вы прописаны там. А, Право нет, покажите. нет, ну, паспорта нету, ладно. Мне право покажите. Негизи бул жактан тартип сакчылар кичинекей кызды кечки 10-дон кийин спирт ичимдигин ичип алган, тамекиге буланган коомчулукта отурганы туура эмес деген ата-энесине айтып коелу дешкен. Бирок текшерүү учурунда бул жакта отургандардын бири да кызга тууганчылыгы жок болуп чыкты. Ал гана эмес, чогулгандар тартип сакчыларынын айткандарын укпай, же түшүнгүсү келбей формачандарга асылып башташты. Алардын урушкандарын уккан кыз чыдабай көз жашында төгүйдү. Спиртина тыкала, не употребляла, кальян не курила. Она с нами. Она будет сопровождающим ему, он, ему больше 20 лет. Она совершенно лет, он совершенно лет. После 10 она должна дома сидеть. Она с братом, она с сопровождающим. Все вы выпившие. Мы выпившие, она не выпившая. Она не выпившая. Сейчас тогда, если что, я вас покажу сюда. Если она выпившая, Джешка, да вы не успокойтесь просто. Кандай болгондо да жашы жетелек кыз эч кимге тиешеси жок болгондуктан, жанында ата-энеси жок болгондуктан тартип сакчылар анын өздүгүн тактап, жакын туугандарын чакыртуу үчүн ички иштер башкармалыгына алып кетмей болушту. Албетте эс алып отургандар бир аз мас абалда болгондуктанбы, жебинеден тартип сакчыларды сөгүп, алар менен алышып башташты. Айтмакчы, буга чейин атасымын деп жаткан киши бат эле атасы эмес болуп чыгып, аталаш бир тууган байкеси болуп чыга калды. Брат, подожди, брат, подожди. Вот я водитель. Ты водитель, да? Все, вот водитель. Ну отойди, не мешай. Уважаемый, отойди. Я вам просто разъясняю суть. Ну отойди. Я вам ничего не говорю. Он говорит, у него. Все. Албетте мынтип өздөрүн тартипсиздеген жана баш ийбестигин көрсөткөндүгү үчүн балдарды баш ийбестик тартип бузуу фактысы менен жакынкы ички иштер башкармалыгына алып кетмей болушту. Дочь, он не говорил, что дочь, это его сестренка. Что ты говоришь? Это его сестренка. Я его троюродный брат. Выпившие вот здесь мужики. Я не выпивший. Почему выпивший? Вы сейчас говорите, что я выпивший. Вы ошибку сделали? А он выпивший. Он Почему? Мынтип бейбаштар коомдук тартипти бузуп алып, анан тартип сакчыларга каалагандай мамиле кыла берсе болот деп кайдан үйрөнүшкөн. Иши кылып, кылыктан чачты. Бири ыйламыш болуп, башкасы эч нерсени түшүнмөксөн болуп, үчүнчүсү болсо чөнтөк телефонун күйгүзүп алып, эмнени тартаарын билбей, ар кимдин документтерин сурап жүрдү. Представьтесь, пожалуйста. Я с тобой не отправлю, девочку. Какой? Да, где? Какой вы милиционер? Сейчас милиционер сейчас приедет. Документ можете показать? Могу показать. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, документ свой, удостоверение. Не плачь, говорю, все нормально, не плачь. Что руки трясутся? Подожди, Сейчас повыпадывает все. Хорошо. Кто вы? А? Пресса? Документ, пожалуйста, покажите. Снимать не имеете права. Почему не имею права? Это общественное место, я имею снимать все, что я могу. А? Документ вы не
Почему вы снимаете нас? То, что вы сейчас на месте, типа, Нет, вы, мы не большие. Покажите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Представьте. Пожалуйста, брат, представьте. Где родители? Представьте. Я уже представился. Хорошо, брат, представьте. Где родители несовершеннолетних? Брат, пожалуйста, вам брат. маму или Брат отца? родной. Родной брат. подожди. Родной брат. А что вы говорите, родной брат? Эй, Отец. брат, ты родной брат. Это моя, я живу с ее матерью, это моя дочь. Арадан көп өтпөй кыздын энеси да келди. Эмнегедир кызды сүйлөшкөн жигити менен анын досторуна кошуп, түнкү эс алуучу жайга жөнөтүп, өзү да бир жакта майрамдап жүрүптүр. Кайда болбосун энелик милдеттери боюнча суроо ачык калса да, жаш жете эле кызды алып кетти. Ал эми ичип алган жигиттин ичип алган досторун бейбаштык менен алып кетишти. Мында да экинчилери корч мүнөздөрүн көрсөтүшүп, бир топко чейин алышып отуруп, унааларга отурушту. Нормально, иди, мужик, нормально, иди. Нормально, пойдет. Стой, тихо, спокойно. Нормально, иди тогда, давай. На самом деле, а? Что вы строили? Не нарывайтесь, уважаемые. Пройдите спокойно. Что в самом деле? Никуда не поеду. Там у меня ребенок в машине, ты что в натуре? Тише, вот мать приехала, Руки убери. Ребенка напугали. Все. Я сейчас такую прокуратуру подниму. Пиздец вам будет. Полный. Сейчас будем звонить. Это что за я путаю. Серьезно. Эти документы... Нас сейчас задержали не за что. Мы сказали, что демаршируем. Вы уберите. Что, мне угрожаете? Вы мне будете угрожать? Я не угрожаю. Вы оказываете неподчинение закону требований сотрудников. Пожалуйста, отпустите. Слушай, ты не можешь... Ты скажи свои... Объясните мне свое тоже за то, что меня задержали. Свою жену. Объясните. Том. Алена, снимай. Что забираем? Я вас прошу, успокойтесь, пожалуйста. Я вас прошу. Муж мой где? Отвези в РУВД. Какого черта? Я сказала, снимайте в РУВД, там разберемся. Ну что ты вот рожу светишь, придурок? Кыздын энеси да катачылыгын түшүнүп тынч кетип албады. Жаңы жылдык кечесин майрамдап жүргөн жеринен чакыртып алган кабы Жайтор көңүлү жок, баарын сөгүп, атуулу коркуткан бойдон кете берди. У меня сегодня Новый год, у меня корпоратив. Я работаю в салоне, я обслуживаю крутых клиентов. Что произошло? Если я сейчас подключу своих клиентов, у вас просто полный пипец будет. Что произошло? Каких клиентов? Уберите! Уберите руки. Девочки, вы же не правы, вы снимаете просто так. Почему? Она же то, что у нас будет проблема. Нет! С каких пор салон красоты может угрожать кому-либо? Я нет. Кандай болгон күнү да бүгүн баары тең өздөрүнүн жазаларын алышты көрүнөт. Бейбаштык кылгандары убактылуу кармалып, ал эми кызын белгисиздерге табыштап кеткен эне болсо сабак алды көрүнөт. Айтмакчы буга чейин баарын коркутуп жайлайм деп жүргөн келин ошол бойдон эч нерсе кыла албады. Сулуулук салондун кардарлары анын телефонуна жооп бербей коюштубу, же суранычын кулак сыртында калтырыштыбы, же жон гана кимде кандай күнөө бар экенин түшүнүштүбү, Айтор иш өзүнүн угу менен жүрө берди. Ал эми эс алуучу жайдын администрациясына мындан ары мындай шектүүлөрдү текшерип турсун үчүн эскертүү берилди. Просто вам это не надо, что просад. Он чаргылат, ата-энесимен алып кетсин уже. Предупреждаем, если говорит, вы проверяете документы, а мы же не можем проверять. Келин, Нам ошондой не чалыңыз, говорят. биздин телефонду Нет, почему у вас стоит здесь охрана, сотрудников службы безопасности? Ошо жаш өспүрүмгө эмне деген тарбия берип атышат? Аны мен билип аттам, мен билип аттам. Энеси, ата-энеси кое берип аткандан кийин мен кантип токтотуп кое бергенде силер айтып атат, арак турат, кальян турат, не разрешаем ала менен ошо отурганыңарга деп. Айтып атасыздар ошону. Макул, мындан кийин айтып турабыз. Өзүнүн атасы, энеси жок, башка тааныш бирөөлөр менен тааныш бирөөлөрдүн жетегинде жүргөнү аныкталды. Иш чараны жүргүзүп биз сурактуу таанышуу иштерин баштаганда ал кишилер арак ичкени, тамеки чегип, ошо жаш өспүрүм кыздын көзүнчө жана ар кандай бирин бири жаман сөздөр менен сөгүшүп, сагышып аткан маалында беседа өткөрүү учурунда алар бизге 5 жыл 6 ай 7 ай 8 ай 9 ай 10 жыл 12 жыл 13 жыл 14 жыл 15 жыл 16 жыл 17 жыл 18 жыл 19 жыл 20 жыл 21 жыл 22 жыл 23 жыл 24 жыл 25 жыл 26 жыл 27 жыл 28 жыл 29 жыл 30 жыл 31 жыл 32 жыл 33 жыл 34 жыл 35 жыл 36 жыл 37 жыл 38 жыл 39 жыл 40 жыл 41 jil 42 jil 43 jil 44 jil 45 jil 46 jil 47 jil 48 jil 49 jil 50 jil 51 jil 52 jil 53 jil 54 jil 55 jil 56 jil 57 jil 58 jil 59 jil 60 jil 61 jil 62 jil 63 jil 64 jil 65 jil 66 jil 67 jil 68 jil 69 jil 70 jil 71 jil 72 jil 73 jil 74 jil 75 jil
өзлөрүнүн так аты жөнүндө айта алган жок. Арак ичкен, жанындагы аялдар дагы каршылык көрсөтүп, бизге жанагы прессанын кызматкерлерине ар кандай жаман сөздөр менен наалат келтирдик. Ал эмеден ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө убактылуу кармалуучу жайга алып келип тапшырылды. Муну менен да түнкү рейд бүтүп калган жок. Кийинки барчу жерибиз Алар чайылындагы мончолордун бири болду. Айтсак, бул жай мончо аталганы менен ичинде сойкулук менен алектенишет экен. Андыктан аны тактоо үчүн алгач эки жарандык кийинген кызматкерлер кирип барып, баарын тактап алган соң калганыбыз кирип бардык. Бул жерде жашы жете элек кыздар кызмат көрсөтүп иштешет деген маалымат түшүп, атайын текшерүүгө алынган. Алгач киргенибизде эки кыз кардарлар келдиби деп жарым-жартылай жылаңачтанып күтүп турушкан экен. Бирок биздин чыгармачылык топ менен тартип сакчыларды көргөн соң жашынып, калгандары болсо өз бөлмөлөрүнө бекинип алуу аракеттерин көрүштү. Мындайлардын арасынан анын колунда никеша кеги бар да келин табылды. Ар бир бөлмөсү да мончодон айырмаланып, тамдарында жылаңач кыздардын сүрөттөрү илинип, бирден коробка презервативтер чыгып жатты. Алды, ал камераңы билен. Алды отамын. Бияктан эмне болуп чыгасыз? Жауап болуп жүрөм. Канча болду иштеп атканы? Иштейм мен бияка келгем жөн эле эсалгам. Ким менен салганы келдиңиз? Подушкама келгем. Мейманканага ал? Ал ушул жерде иштейби? Ооба. Ким болуп иштейт? Мен кактан билем. Кыздары мынтип мен сойко эмесмин десем, мончонун администратору мен пол жугучмун деп актанып жатты. Белгисиз эжекебиз ара чолудо ар кайсы чоңдорду чакырам деп коркутса, сойкулары милицияда иштеген байкелерин айтып жатышты. Девочки, вон туда построились, мне или балар кабинетиңерге катышып отурсаңар. Вон туда комната отдыха барбачы, где ваша елочка. Байкеңиз каякта иштейт? Чоң жерде иштейт деп атасыз. Чоң жумушта иштейт, менин байкем подполковник. Подполковник? А эмнеге сиз биякта иштеп жүрөсүз, проститутка болуп? Мага жагат, ошон үчүн иштеп жүрөм. Байкеңиз сизге эмне дейт? Эчтеке дебейби? Билем, силерге эмне кереги бар анын? Канткен күнүдө качып жүргөн кыздардын паспортторун гана текшериш керек болчу. Акыры камера жок сүйлөшүүдө ар бири тең документтерин көрсөтүшүп, бойго жеткендиги аныкталган соң төрт тарапты көздөй кое берилишти. Бул болсо ошол эле күнү, ошол эле түнкү өспүрүм алкагында өткөн дагы бир иш-чара. Жаш өспүрүмдөр менен иш алып барган инспекторлор 5 күнгө айылынан алыс эмес жайгашкан Кызыл Жылдыз дачасында кароосуз калган балдар туурасында маалыматты текшергени барышкан. Айрым маалыматтарга ылайык, атасы өспүрүм балдарын таштап нарынга кетип калган. Бирок биз келгенибизде атасы эле тозуп чыкты. Саат болду келгене. Каяктан келдиңиз? Алпаштан. Ай, башка балдар жалгыз таштап коюп кантип кеттиңиз? Мен бир күнгө эле кеткем да. Bir günge gitseniz потом bu жерде içip dalып тастабайт. Кымыз иштим мен. Кыштын күнү каякта кымыз? Мына көрсөтөм кымыз. Каякта экен кымыз? Я не знаю, что вы ко мне пристали, блин. Что вы ко мне пристали, к моей семье пристали? Что я сделал? Ничего не делали. А? Балдардан карасыз калып калбады. Что я bir gün я могу съездить. Айтып койгонан кетпейсиз, табыштап коет. Могу балдар мындай урдат. Караңыз балдарын. Балдар бүгүн мектепке барган жок. Ошон үчүн бияка келсек, сиз жок экенсиз. Соседтер айтып атат. Кошуналар 3 күндөн бери көрө элек. Ты мне вот эти баптисты, да? Вот эти баптисты, они мне нахер не нужны. Инспекторлор менен биздин чыгармачылык топ бул үйгө кирген соң анын тургундары оорабалда жашап жатканына күбө болдук. 3 бөлмөлүү үйдүн бирөө гана спираль плитасы менен жылытылып, калгандары жылаңачтан бойдон турат. Вот положение, вот семья вообще антисанитария полностью. Они здесь спят, да? Они здесь живут и спят, и едят. Кухнясын караңыз, бияка. Очень холодно вообще. Чындап эле үй тургундардын шарты оорабалда экен. Руслан аттуу кожоюну 2 баласы менен жылыбаган үйдүн бир бөлмөсүндө күн көрүп келишет. Ал дагы ыйратып жылуу болбой, балдар болгон жылуу кийимдерин кийип алышса да үшүп жатышты. Андыктан тартипке ылайык мындай шартта бала тарбияланбайт экенин айтып, балдарды алып кетүү аракетин көрүштү. Бирок үй ээси балдарын бергиси келбеди. Условия для проживания не соответствуют детям. Болбойт, бала. Что, хочешь детей забрать, что ли? Мы определим детей. Куда ты определишь? Куда надо?
Бул үй бүлө туурасында маалымат жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө да өз убагында берилип, алар өз кезегинде жардам беребиз деп убадалашкан экен. Бирок ал убадалар куру сөз бойдон калып, биз барганыбызда көмүрдүн бир учун да тапкан жокпуз. Мне сказали, позвоним. Не звонят. Сказали? Они ходят. Только меня туда приглашают, только эти бумажки пишу, а толку? Толку, что? Мы должны были вас это обеспечить там. А чем они обеспечили? Ну, чем они обеспечили? Будки им перешли, короче. Одному 42 размер, второму 38 размер. Айтмакчы, бул киши ат башыга жөн барбаптыр. Балдардын энесин издеп келинчеги төркүнүнө кетип калганбы деп издеп келиптир. Албетте таппаптыр. Айта кетсек, балдардын энеси мынтип дайынсыз жоголгонуна 1 жыл болду. Ата энеси Казакстанга иштегени кетти деп айткан боюнча кабар алыша эле экен. Биз азыр балдарды жумган. Мен эч жака жибербейм. Завтра я сам приведу их, а сегодня никуда. Я их не отдам никуда. И они никуда не пойдут без меня. Понимаешь? Ты своих нарожай своих детей и будешь им командовать. Карачи тетик балам, байки, карачи тетик, то титреп атат, карачи тетик. Он уже болен, уже, смотри. Да он не болен. Просто мы хотим, чтобы он доброе делать. Карачыга чыгарып барып коюп, ошол жерден барасыз, барып көрүп келип турасыз. Мынтип алышып отуруп, акыры бир бүтүмгө келишти. Балдар бул күнү өз атасы менен калып, ал эми эртеси күнү инспекторлорго барып, андан ары жылуу жумшак балдар үйүнө жеткирилмей болушту. Атасы болсо жазында күн жылыганда аларды кайра алып турса болот. Бул семья боюнча биз уже 3 ай мурун каттоого алганбыз да, атайын ушу иш жүргүзөлү бул семья менен деп. Байкен айтканы боюнча чын, азыр 55 жашка келди, бул киши жарактуу иш таба албайт. Балдар болсо мектепке келет, пособие алышпайт, эч кандай. Биз материалды Аламүдүн социалдык өнүктүрүү башкармалыгына жөнөткөнбүз. Ал жерден каталганбыз. Бул семьяга көмүр бергенге жардам берип атабыз. Балдарды кийинтип койдук деп, бирок бул рейдтин иш-чаранын негизинде келип көрөлү дегенбиз. Ушу көргөндөгү натыйжабыз ушу болуп атат да, байкен эми. Биз балдар жылуу жерде отуруп кийинип калган экен десек, жок, тескерисинен болду. Кандай улонгуну да балдар мындай шарттарда жашабашы керек. Албетте өз атасынан жылып кетүү бирөөнө туура эмес көрүнсө да, кыштын карандай сугунда балдар жылуу жерде ысык тамак жеп жайгашышы керек. Ал эми буга чейин ар кайсын убадалап, биринде көрүнүктүү аткарбаган социалдык кызматы менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү башка маселе. Алардан тийиштүү органдар жооп сурабаса да, элдин сотуна калтырмакчыбыз. Балдардын оор абалда жашап атканы аныкталды. Биз буга чейин Аламүдүн районунун социалдык өнүктүрүү мекемесине кат жөнөткөнбүз, ушул үй бүлөгө, ушул жаш өспүрүмгө жардам берүү боюнча. Бирок алардын катымын негизинде биз жооп алганда кышкыга көмүр менен айыл өкмөтү жардам берилет деген, жана балдардын кийим кечеги айыл өкмөтү тарабынан берилген деп. Бирок натыйжада текшерүүнүн эсебинде эч кандай, өзүңөр деле күбө болдуңар, эч кандай жардамчылыктар көрсөтүлгөн эмес. Жана эртең биз бул 2 баланы атасынын мас абалынан алып кете алган жокпуз. Эртең ушу социалдык өнүктүрүү мекемесинин кызматкерлери менен чогуу бирдикте алып, балдарды тынчыраак кыш убагында тоңуп калбаганына жана өзүнчө шарт түзүү менен бир балдар үйүнө алып барып жайгаштырабыз. Тартип сакчылардын аракети менен ошондой эле Борбор калабызда зордуктоо фактысын токтото алышты. Таңкы 5-терде түшкөн маалыматка ылайык, мейманканалардын биринде белгисиздер бир кызды күчтөп кармап чыгарбай жатып алышкан. Ордуна тез арада жетип барган экипаж баарын тең ордунан таап, окуяны териштиришкен. Кененирээк биздин сюжетте. Звонок барып атабы жака? Жол кайгыл милициясынын кызматкери жардам сурап телефон чалган кыз менен сүйлөшүп жатат. Мынтип аны камап алган үйдү аныктап, кайгылуучулар тез эле ичине кирип барышты. Алгач алдынан тозуп чыккан бала менен босогодо турган кызды араздашып жаткандарга да окшоштуруш кыйын болду. Ичкери кирген соң баары тынч отургандай болду. Сен чалгычоңуз.
Жанты бер, мен чыга албайт элем, эч жака чыга албайт. Соткам мурдап кеттиң деп, мен бүт барып каратсам карабайм деп. Не изнасиловать деп чыгып атасың. Ну, изнасиловать этеп, ташты тутпай комнатаны барын айтып. Эмне акча төлөдүң эле? Жок. Я, ак төлөгөндү алып келдиң аны. Тааныш боюнча жөнү келдим да мен бул. Тааныш үчүн. А булар айтып атпайбы, бул деген мен я тебя бул жакка качайын билбейсиң, я тебя с собой так сделаю деп эле бирде. Бир сыйра ордунан териштирүү иштерин жүргүзүшүп, чынында эмне болгонун аныктоо мүмкүн болду. Көрсө кыз сойкулук менен алектенип, кадимкидей эле кардарларга келет. Анан убактысы бүткөн соң кетейин деп бирок чыга албай калат. Балдар болсо коркутуп биз менен да жатасың деп, атүгүл телефонуңду уурдап алдың деп кызды жазалашат. Анан бул иш оңунан чыкпайт экенин сезген кыз милиция чакырат. Бул убакта болсо алгач кыз менен болгон баласы мас абалда 7-чи түшүн көрүп жаткан болот. Дорогой! Дорогой! Ичип алган балдар албетте кыздын койгон айыптарын жокко чыгарып жатышты. Андыктан мындан аркы териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн баары тең Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Карла Маркс 109-чу эмеде бир кыз чалды, мени зорлуктап кетти деп. Ошол эле сразу эле ошол момент барып ал жерден 3 Европа улутундагы 3 баланы кармадык. Жашы бир 25-30 жаштагы. Эми кыздын айтканы боюнча эч кандай болгон эмес дейт. Ал бул мени кое бербей эметкен үчүн мен жиним келгенде милицияга чалгам дейт. Эч кандай баягы айткан өзүнүн кыздын айтканы боюнча зордуктоо болгон эмес деп айтып атат. Аны эми Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн өздөрү териштирип эметет. Кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин кезектеги темабыз коомдук тартиптүүлүк туурасында. Коомдук тартипти сактоо жалпы элдик иш. Акыркы бир ай ичинде Бишкек шаары боюнча 4 каракчылык, 29 уурдап тоноочулук, 13 зордуктоо, 61 бейбаштык, 155 уурулук, 80 көз боемочулук, жалпы 590 кылмыш бети ачылган. Жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүдө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы коомдук тартипти сактоо, шаар тургундарынын, шаар меймандарынын коопсуздугу үчүн атайын иш пландарды иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө коопсуздук үчүн ички иштер органдарынын кызматкерлери жол кайгылуу кызматтары күнү түнү күчөтүлгөн күзөт иштерине чыгууда. Жарандарды маданияттуу тейлөө, алардын талаптарын аткарууда биздин кызматкерлер өздөрүнүн иш билгичтигин жана маданияттуулугун көрсөтө алышат. Бул биздин ар дайым алдыга койгон максатыбыз. Коомдук тартипти сактоо жалпы элдик иш. Коомдук тартипти сактоо, коопсуздуктун алдын алууда ички иштер министрлигинин ыкчам кайгылуу топтор курамы сиздин кызматта. Мыйзамды сыйлоо менен ар бир жаран өзүн өзү коомчулукту сыйлай алат. Эсиңерге салсак, ТВ кайгылуу көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан жума күнү ушул саатта амандашкычакты, саламаттыңыздар.